Бекзат Мурасбек уулу болгону 23 гана жашта. Спортко эрте аралашып 3 жылдан бери машыктыруучу болуп келатат. Ал жаштарды сергек жашоого үндөп, машыгууга чакыргандан чарчабайт. Бир учурда спортзалга эл катары баш баккан келечек ээси эми бул тармакты жашоосунун бир бөлүгүнө айландырган. Мен башында келгенде аябай арык бала болчумун, аябай кызыгып кеттим, берилип, постоянный кылып калдым да. Бул ошо спорт мага как хоббим катары болуп калды, анан иштеген да жерим болуп калды да. Кээ бирөө кандай айтсам, убактылуу форма алып алганга келет, кээ бирөө бар күндө кылгандар бар. Ар ким ар кандай да. Негизи кылганга жараша токтобой кылыш керек. Ошондо ден соолугубуз чың болот. Машыгуунун маданияты да бар. Спортзалда максатсыз тер төгүү пайда алып келбейт. Ар кандай каражаттарды пайдаланууда да этият болуу керек. Ар ким эле ошо интернет булактарынан эле алып берет. Ар кимдин жанакындай блогер деп коет. Биздин убакта азыр блогерлердин эле кеңешин сурап эле анан ошолордун сөздөрү менен эле колдоно берет да. Анан айтып калат, например, бул деген спортчулар бар эле жана химия колдонот экен депчи. Болбосо негизи бул биздин адистерден сураса, биз баарын айтып беребиз. Кандай болот экен. Мамлекетке билимдүү, ден соолугу чың, сергек жаштар керек. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы тууралуу жарлыгы дал ушул максатка негизделген. Анда билим берүүнү, адеп тарбиясын өнүктүрүү менен бирге спортко да көңүл буруу каралды. Ден соолугу чың адам эртең Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Эми эң негизгиси бул жерде биздин ден соолук анан кийин спорт деп айтылганы бул каяка барбасаң баардыгы тең ушу ден соолук менен спортко байланыштуу. Ден соолук бул экономика болобу, маданият болобу, медицина болобу, каяка барбасаң ден соолугу жок ишмер эч качан ишти таза так алып бара албайт. Бирок жаштарды спортко, дене тарбиясын аткарууга эч ким мажбурлай албайт. Келечек муун сергек жашоого өзү ынтызар болушу керек. Түзүлгөн шарт, спорт инфраструктурасы максатты ишке ашырууга өбөлгө болуп берет. Я могу сказать только то, что лучше уж заниматься спортом и закаливать свое тело, чем курить или принимать алкоголь и тому подобное. Для поддержки веса, здоровья и бодрости, и тонуса тела, я занимаюсь спортом. Сейчас молодежь ходит для того, чтобы форму набрать, но это, конечно, тоже, но в первую очередь здоровье. Өсүп келе жаткан муунду мекенди сүйүүгө үндөдө спорт тармагы жардамга келет. Тиешелүү мекемелерге дене тарбиясын даңазалап, сергек жашоого үндөө тапшырмасы коюлду. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.